Ниетти туура коюу ийгиликтин жана берекенин сыры. Ассаламу алейкум, урматтуу досум. Сизде да ушундай учурлар болду беле? Максаттарды коесуз, план түзөсүз, ал тургай күнү-түнү иштейсиз. Бирок жыйынтык сиз күткөндөй болбойт. Же максатыңызга жетсеңиз да ичиңизде баары бир кандайдыр бир боштук, нааразычылык кала берет. Сиздин эмгегиңиз текке кеткендей сезилет. Мунун себеби эмнеде билесизби? Мунун сыры ниетиңизде. Биз көбүнчө максат менен ниетти алмаштырып алабыз. Максат бул сиз каалаган сырткы натыйжа. Мисалы, акча табыш, үй алыш, машина алыш. Ал эми ниет болсо, бул сиздин ошол ишти жасап жаткандагы ички себебиңиз, далилиңиздин абалы жана максатыңыздын кыймылдаткыч күчү. Бүгүн бул видеодо биз психологиялык жана руханий жактан ниетти туура коюу деген эмне экенин жана ал жашообузду кантип 180 градуска өзгөртө аларын тандайбыз. Эгерде сиз убактыңызды, энергияңызды туура жумшап, ишиңизге береке болсун десеңиз, бул видеону аягына чейин көрүңүз. Келиңиз, алгач ниеттин табиятын түшүнүп алалы. Динибизде да, заманбап кванттык физикада жана психологияда да бул улуу чындык бар. Аракеттер ниетке жараша бааланат. Элестетиңиз, эки адам бирдей жумушта иштейт. Эки жаш жигит бир фирмада, бирдей айлыкта, бирдей саат эмгектенет. Биринчисинин ниети: айла жок, жан багыш керек. Ушул жетекчинин азабынан кутулсам экен, тезирээк акча таап бул жерден качсам экен деген ой. Экинчисинин ниети болсо: мен бул жерден тажрыйба топтоп кесипкөй болом. Бул тапкан акчам менен үй бүлөмдү багам, ата-энеме жардам берем жана адамдарга пайдалуу кызмат көрсөтөм. Сырттан караганда экөө тең бирдей эле компьютердин алдында отурушат. Бирок аз убакыттан кийин экинчи жигиттин жолу ачылып, көтөрүлүп кеткенин, ал эми биринчиси ошол эле нааразы бойдон калганын көрөсүз. Эмне үчүн? Анткени алардын ниеттеринин энергиясы эки башка. Ниет бул сиздин аракетиңиздин ичинде салынган код же программа. Эгерде ошол программа ката болсо, жыйынтык дагы ката чыгат. Экинчи, туура эмес ниеттин кесепеттери. Көпчүлүк адамдар ниетти туура эмес коюп алганын өздөрү да байкашпайт. Келиңиз, өзүбүздү текшерип көрөлү. Сизде ушул 3 ката ниеттин бири жок бекен? Бирөөгө далилдеп коюу ниети. Мени менсинбегендерге ким экенимди көрсөтүп коеюн. Күйөөмө, аялыма, кайненеме, классташтарыма далилдейм. Бул абдан уулуу ниет. Мындай ниет менен ийгиликке жетсеңиз да, ичиңизде өч алуу, кек сакталып кала берет. Сиз бактылуу боло албайсыз. Көйрөңдүк, мактануу ниети. Элдер мени кыйын экен дешсин, суктансын, мактасын. Мындай ниет сизди элдин пикирине кул кылат. Эл мактаса сүйүнөсүз, бирөө эле терс пикирин айтса, депрессияга түшүп каласыз. Көрө же атаандаштык ниети. Кошунамдан ашып түшүшүм керек, тигиникинен жакшы болушу керек. Бул ниет сиздин өз жолуңузду эмес, бирөөнүн жашоосун жашоого мажбурлайт. Маанилүү эскертүү: эгерде сиздин ички мотивиңиз, ниетиңиз ушундай терс сезимдерге негизделсе, сиз өтө көп энергия жоготосуз. Чарчайсыз, күйүп кетесиз, выгорание болосуз. Ниет туура эмес болгондо жараткандын берекеси да качат. Үчүнчүсү, ниетти туура коюунун 4 алтын эрежеси бар. Ниетти кантип туура коебуз? Кантип ишибизге береке жана жеңилдик алып келебиз? Бул үчүн 4 жөнөкөй бирок кубаттуу кадамды сунуштайм. Биринчи эреже: ишти эмне үчүн деген суроодон баштаңыз. Ар бир чоң же кичине ишти баштагандан мурда өзүңүзгө суроо бериңиз. Мен муну эмне үчүн жасап жатам? Мисалы, спортко бара жатсаңыз, ниетиңиз мактануу үчүн эмес, жараткан берген ден соолукту аманат катары сактоо жана кубаттуу болуу үчүн. Китеп окуп жатасызбы? Ниетиңиз диплом үчүн эмес, акылымды өстүрүп, коомго пайда келтирүү үчүн. Экинчи эреже: жараткандын ыраазычылыгын эң башкы орунга коюңуз.
Бул эң бийик деңгээл. Сиздин кылып жаткан ишиңиз, мейли ал бизнес болсун, бала тарбиялоо же блог алып баруу болбосун, Кудайдын ыраазычылыгына жана адамдардын пайдасына багытталганда, сизге күтүлбөгөн жерде мүмкүнчүлүктөр, идеялар жана адамдар келе баштайт. Ишиңиз жеңилдейт. 3-эреже сүйүү жана ыраазычылык, благодарность энергиясына өтүңүз. Корконуңуздан же карыздан кутулуунун айласынан гана иштебеңиз. Жумушуңузга, кардарларыңызга, кесиптештериңизге чын дилден жакшылык каалап, колуңуздагы бар нерселерге ыраазы болуп ниет кылыңыз. Жылуу энергия дайыма көп ийгиликтерди тартат. 4. Ниетти жаңылап туруңуз. Бул өтө маанилүү сыр. Ниет бул бир эле жолу коюп унутуп кала турган нерсе эмес. Адамдын нафсиси бат-баттан бузулуп турат. Иштин ортосуна келгенде мен кыйынмын же ушундан пайда көрсөм экен деген кырсык ойлор кирип кетиши мүмкүн. Ошондуктан күн сайын эртең менен же ишти баштаар алдында о жаратканым, ниетимди түздөдүм, мага күч кубат бер жана ишимди берекелүү кыл деп ниетти жаңылап туруу зарыл. Урматтуу досум, сөзүмдүн соңунда сиздерди кичинекей бир эксперимент жасап көрүүгө чакырам. Ушул видеону көрүп бүткөндөн кийин бүгүн кыла турган эң башкы ишиңизди колго алыңыз. Бирок аны баштаардан мурда 1 мүнөт көзүңүздү жумуп, ички ниетиңизди тазалаңыз. Мен муну дүйнөгө, жакындарыма жакшылык алып келүү үчүн жана өзүмдүн эң мыкты версиям болуу үчүн жасап жатам деп ниет кылыңыз жана айырмасын сезиңиз. Унутпаңыз, сиздин жашооңуз бул сиздин ниеттериңиздин чагылуусу. Ички дүйнө түзөлсө, сырткы дүйнө өзүнөн өзү тартипке келет.